Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Москвадан Казакстанга кирди чыкты кылабыз жана жолдо документтериңиздерге да жардам беребиз. Кара тизмеде бар жогун текшерип беребиз. Эң башкысы 5 пересадка өзүбүз аягына чейин алып барып келебиз. Сиздер айткан суммадан ашыкча акча кетирбейсиздер. Дарига Кожуховская саат 12:00 жана 18:00 жана кечки 20:00 рейстер бар. Сиздердин кызматыңыздарда өз ишин мыкты билген тажрыйбалуу Эрнис. Андыктан төмөнкү номерлерге чалыңыздар, жазыңыздар. 892964544 89250 Биз ар дайым сиздердин кызматыңыздарда 24 саат бою байланышта. Эркин Европа азаттык радиосунун өзбек кызматы Азотлик радиосу Орусиянын Москва облусундагы вагнерчилердики делген мүрзөдөгү сүрөттөрдү, ысымдарды жарыялады. Каза болгондордун арасында Өзбекстан жана Кыргызстандын жарандары да бар экени айтылууда. Москва облусунун Шелковский районундагы Маврина кыштагындагы көрүстөндө ЧВК Вагнердин жеке аскердик компаниясы эмблемасы түшүрүлгөн кара тасмалар желбирип турат. Көрүстөндөгү кабарларда маркумдардын аты жөнү жазылган. Андагы маалыматка караганда, набыт болгондордун даталары 2022 жылдын октябрына жана 2023 жылдын январына туура келет. Саидов Муродбек Султонбекович 0504-1986 27-11-2022. Айдаралиев Аман 2708-1982 24-10-2022. Ченебеков Баходир Буранович 1908-1977 11-01-2023. Гуламжанов Адахам Джон Улукманжанович 16-09-1994 19-11-2022. Абазов Эркен Садинович 20-12-1967 01-12-2022. Юсупов Шухрат Адилжанович 07-04-1978 23-12-2022. Кабырдагы жазуудан борбор азиялыктардын аты жөнү дароо көзгө урунат. Алардын ичинен кеминде 2 кыргызстандык деп айтылат. Азотлик сайтына жарыяланган макалада. Ушуну менен соңку бир айда эле орус түрмөлөрүнөн согушка тартылган 5 кыргызстандык каза болгону ачыкка чыкты. Өзбекстандыктар согуштагы жакындарын издөөдөн кооптонот. Буга чейин Азотлик Украинадагы согушта өлгөн 3 өзбекстандыктын сөөгү мекенине жөнөтүлгөнүн кабарлаган. Алардан сырткары кабырдагы сымдардан дагы 2 өзбекстандыктын өздүгүн тактоого мүмкүн болду. 46 жаштагы Баходир Жанибекович Өзбекстандын Пахтакор шаарында туулган. Анан Екатеринбург шаарында жашап, иштеп жүрүп согушка кеткени тастыкталды. 45 жаштагы Шухрат Юсупов болсо Москвадагы кытайлык ишкерди тоноого күнөөлүү деп табылып, былтыр июлда Сахалин облусунун Аниф райондук сотунун чечими менен эркинен ажыратылган. Вагнерчилердин катарында согушка барган Шухрат 2022 жылдын 23 декабрында каза болгону жазылат. Азотликтин маалыматына караганда, вагнерчилердин көрүстөнүнө тажик жарандарынын сөөгү дагы жашырылган. Алардын бардыгы орус абактарында отургандар. Москвада жашаган өзбекстандык активист Умит Мудинов агасы Маулонжандын Украинадагы согушта өлгөнү расмий ырастала электигин айтып, бирок анын жарадар болгонун же туткунга түшкөнүн жашырбайт. Биз анын кайда экенин билебиз. Өзбекстандын консулдугуна кайрылгандан пайда жок, алар билишпейт. Мен согушка кеткен өзбек же тажик жигиттердин бири да тирүү кайтып келгенин, мунапыс алганын уккан эмесмин. Алардын жакындары да согушка кеткенин билишпейт. Согушка тартылгандардын саны тууралуу так маалымат жок. Умит Мудинов ЧВК Вагнердин жалданмаларынын катарында согушуп, Украинада каза болгон өзбекстандыктардын жакындары коопсуздук кызматынын кысымынан коркуп, аларды издөөдөн баш тартып жатканын билдирди. Туугандары коопсуздук кызматы менен көйгөй жаралышынан коркот. Түрмөдө жаткан мигранттарды сурашпайт. Мен жакындарына кайрылат элем. Аларды таштабагыла, багынбагыла. Эгер абакта болсо, согушка барбоого көндүргүлө дейт өзбекстандык активист. Азырынча расмий Ташкент Орусиянын тергөө абагында жаткан өзбекстандыктардын абалы тууралуу так маалымат бере элек.
Москва облусундагы Шелковский районунун тургуну Анна Соколова жергиликтүү көрүстөндө 22 вагнерчинин сөөгү коюлганы тууралуу маалыматты биринчилерден болуп Facebook баракчасына жарыялаган. Кремль Украинадагы аскердик жоготууларын таңганы менен социалдык түйүндөрдө жана маалымат каражаттарында өлкөнүн ар кайсыл аймактарында вагнерчилердин мүрзөлөрү көбөйүп жатканы тууралуу маалыматтар байма-бай чыгууда. Буга чейин The New York Times басылмасы Орусиянын Украина менен чектешкен Кубан аймагындагы Вагнер компаниясына тиешелүү көрүстөндөн спутниктен тартылган сүрөттөрү жарыялаган. Краснодар аймагындагы Бакинская айылында жалданма жоокерлердин сөөгү коюлган көрүстөн акыркы 2 айда 7 эсеге кеңейгени белгиленет. Кырдаалды тыкыр билген өздүк булактар каза болгон жоокерлердин баары эле жерге берилбей жатканын, көбү крематорийлерге өрттөлөрүн айтууда. Орусиялык укук коргоочу Ольга Романованын айтымында 2023 жылдын 1 январына карата абактардан жана колониялардан жалданган 50 миңден ашык кишинин 10 миңи согуш таласында жүрөт. 2023 жылдын январ айына карата Вагнердин негиздөөчүсү Евгений Пригожин 50 миңден ашык абакта жаткан кишини жалдаган, 10 миңи согуш таласында жүрөт. Калган 40 миңи өлдү же жарадар болушту, же дайынсыз жоголду, же багынып беришти. 4 тажикстандыктын сөөгү мекенине жеткирилди. 24 февралда Эркин Европа азаттык радиосунун тажик кызматы Азоди радиосу Орусиянын абактарынан Украинада Умдем клиникасы тиш ооруларын дарылоо жана тиш салуу кызматын көрсөтөт. Стоматология заманбап техникалык каражаттар жана материалдар менен камсыздалган. Жогорку даражадагы стоматологдор өз ишинин сапатына кепилдик беришет жана төмөндөгү кызмат көрсөтөт. Хирургиялык стоматология, тиштерди реставрация кылабыз. Кандай гана оор абалдагы тиш болсо да оорутпай алып салабыз. Жулабыз. Тиштерди кесипкөй чеберчиликте гигиеналык тазалоодон өткөрөбүз. Брекет системабыз да бар. Тиштерди имплантациялайбыз, которобуз. Протездөө, металлокерамика, цирконий, алтын жана башка түрлөрдү колдонуу менен сиз каалаган сапатта тиштериңиздерди оңдоп түзөп, салып жана тазалап беребиз. Көңүл буруңуздар, биздин жайкы жеңилдетүүдөн пайдаланыңыздар. Эгер сиз алдын ала жазылып келсеңиз, сизге 500 рубль арзандатуу каралган. Шашылыңыздар, биз сиздерди күтөбүз. Биздин дарек Москва шаары, метро Накимовский проспект, Сивашская көчөсү 7, корпус 2, метрого жакын жайгашкан. 5 мүнөт гана жөө басасыз. Байланыш номеру +7 925 103 22 77. Дагы согушка жөнөтүлгөн дагы 4 тажикстандыктын сөөгү мекенине жеткирилгенин кабарлады. Тоолу Бадахшан автоном облусундагы Ванш районунун 49 жаштагы тургуну Наби Мухаммад Бачконов Украинада 20 январда каза болгон. Анын сөөгү мекенине 1 айдан кийин жеткирилди. Жакындардын айтымында Бачконов көп жыл Новосибирск шаарында жашап, 2017 жылы мыйзамсыз маңзат сатуу беренеси менен 12 жылга соттолгон. Анын орус жарандыгы болгон эмес. 3 ай мурда Иркут шаарындагы абактан согушка жөнөтүлгөн. Азоди радиосу өз булактарына таянып, 1 апта мурда Ванш районуна Украинадагы согушта каза болгон дагы бир тажикстандыктын сөөгү жеткирилгенин кабарлады. Учурда анын аты жөнү жана кандай жагдайда өлгөнү тууралуу маалыматтар такталууда. 2 жума мурда Тажикстандын Гисар шаарынын Жака белиндеги айылда Украинадагы согушта каза болгон 52 жаштагы Фаткулу Нарзулоевдин сөөгү жерге берилген. Жакындардын айтымында ал өткөн жылы июнь айында Екатеринбург аэропортунда кармалган. Ал абакта камалгандан 3 ай өткөндөн кийин Украинадагы согушка жөнөтүлүп, быйыл 12 январда Бахмут шаарына жакын жерде каза болгон. Аны менен акыркы жолу өткөн жылы октябрда телефондон сүйлөшкөн. Ал мажбурлап согушка жөнөткүлөрү келип жатканын айткан дейт Нарзулаевдин жубайы. 2 апта мурда Гисар шаарына жакын жайгашкан Чукурак айылына Украинада өлгөн 47 жаштагы Аловиддин Мухридиндин сөөгү жеткирилген. Жакындар ал акыркы 10 жылдан бери Орусиядагы абактардын биринде жаза мөөнөтүн өтөп жатканын, 3 ай мурда согушка жөнөтүлгөнүн айтышкан. Тажикстандын бийлиги өз жарандарынан Украинадагы согушта каза болуп жатканы боюнча комментарий берелик. Азоди радиосу бүгүнкү күнгө карата Орусиянын абактарынан Украинадагы согушка жөнөтүлгөндөн кийин каза болгон 14 тажикстандыктын өлүмүн ырастады. Орусиянын 2 жыл мурдагы статистикасына ылайык бул өлкөнү түзөтүү жайларында 10 миңге жакын тажик жараны камакта отурат. Карагандада Украинадан келген 200 Казакстандын Караганда шаарынын тургуну 36 жаштагы Юрийдин аты жөнү толук берилген эмес. Сөөгү быйыл январда Украинадан келген.
ал Донбасста каза болгону айтылууда. Бир нече айдан бери аяк ышкан салгылашуулар жүрүп жаткан Бахмут шаарына жакын жерде каза болгон деген божомол бар. Эркин Европа азаттык радиосунун казак кызматынын журналисттери Юрийдин үй бүлөсү менен байланышып, чоо жайын суроого аракет кылган. Бирок алар коопсуздук маселесинен улам суроолорго жооп берүүдөн баш тарткан. Журналисттер оор жүк ташуучу автоунаанын айдоочусу Юрий социалдык тармактардагы баракчаларында согуш тууралуу маалыматтар жана видеолор, каза болгондор тууралуу билдирүүлөрдү утур-утуру жарыялап турганын иликтеп чыгышкан. Мурдагы кесиптештеринин бири Юрий Украинадагы согушка баргысы келгенин жашырчу эмес дейт. Ал Орусияга барам деп жан талашчу эле. Экинчи жолу аракет кылганда гана ошол максатына жетти окшойт. Жайына кетүүгө аракет кылганын билем, бирок казак бийлиги аны эмнегедир өлкөдөн чыгарбай койгон. Аны барбагын деп көндүргөнгө аракет кылышты, бирок ал эч кимди уккан жок. Бир ордунда тура албай, өзүн ашыкча баалап, өзүнө өтө ишенди окшойт. Жада калса баласы дагы ага тоскоол болгон жок. Акча тапкысы келди. Келиши менен барсам, барыңардан көп акча табам дечү. Бирок ал эч кимди тукуруп, чогуу кетели деп айткан эмес. Аны жүк ташыган жолдоштору азгырып, алып кетишти деп ойлойм деген Юрийдин мурдагы кесиптеши Азаттыктын кабарчысына. Украинада каза болду делген дагы бир карагандалык 30 жаштагы Александрдын аты жөнү толук берилген эмес. Сөөгү 12 январда жерге берилди. Ал тууралуу маалымат өтө аз. Болгону былтыр күзүндө согуш жүрүп жаткан жерге барган деген божомол бар. Азаттыктын кабарчысы Александрдын апасын таап сүйлөшүүгө аракет кылган, бирок аны менен байланышууга мүмкүн болгон эмес. Демоскоп изилдөө компаниясынын өткөн жылдын март айында Украинадагы согушка казакстандыктардын пикирин билүү максатында сурамжылоо жүргүзгөн. Суроого жооп бергендердин дээрлик 40% Орусияны, 10% Украинаны колдоп, 46% бейтарап экенин айтышкан. Ушул эле сурамжылоону ноябрда жүргүзгөн. Бул жолу Украинаны колдогондордун саны 2 эсе көбөйүп, ал эми Орусияны колдогондордун саны 13%га түшкөн. Украинада согуш башталгандан бери Ак Ордо жаңжалга бир гана казакстандык катышканын расмий тастыктаган. Былтыр июнь айында Казакстандын Улуттук коопсуздук комитети Украина армиясынын катарында согушуп жаткан казак чараны Жасулан Дүйсенбинге кылмыш ишин козгогон. Казакстандын Аркалык шаарынан чыккан Дүйсенбин мекенине кайтып келсе, 5 жылдан 9 жылга чейин эркинен ажыратылышы ыктымал. Москванын ири соода өнөктөшү болгон Астана Украина маселесинде нейтралдуулугун билдиргени менен Орусиянын кол салуусун ачык айыптоодон карманууда. Былтыр Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев Астана Украинанын чыгышындагы Донецк жана Луганск облустарындагы жикчил түзүмдөрдүн өз алдынчылыгын тааныбай турганын билдирген. Украинада орус армиясы жаз айларында оор жоготууларга учурагандан кийин Вагнер ЧВК Вагнер же Вагнердин жеке аскердик компаниясы абакта жаткандарды өз катарына кошуп, согушка жөнөтө баштаганы белгилүү болгон. Вагнерчилер абактарды кыдырып, катарына кошулууга азгырганын орус түрмөлөрүндө отурган кыргызстандыктар дагы Азаттыкка ырасташкан. Кыргызстандык канча атуул мындай окуяга кабылганы белгисиз. Соңку бир айда эле орус түрмөлөрүнөн согушка тартылган 5 кыргызстандык каза болгону ачыкка чыкты. Вагнер компаниясы бейрасмий аскердик түзүм. Анын жалданма аскерлери Украинада, Сирияда жана Африка өлкөлөрүндө жүргөнү тууралуу маалыматтар байма-бай чыгып келет. Вагнерчилер бир катар аскердик кылмыштарга айыпталган. 27 январда АКШ Вагнерди трансулуттук кылмыштуу уюмдардын тизмесине киргизип, Орусиядагы компаниянын өкүлдөрүнө жаңы санкция салды. Булак Азаттык.